динибиздеги, шариятыбыздагы көптөн бери күтүп жүргөн бир фарз, ислам дининдеги 5 түркүк болсо ошонун бирөөсү болгон орозо айы мынакей келип отурат. Иншаллах бүгүн орозо айынын биринчи тарабысын баштайбыз. Эртеңден баштап буйруса оозубуз бек болуп орозо кармашты улантабыз. Аллах таалам ушул орозо айында туткан орозолорубузду, кылган ибадаттарыбызды, окуган Курандарыбызды кабыл кылган болсун. Бардыгыбыз билебиз, мусулман инсан үчүн, момун мусулмандар үчүн, иманын бар деген адам үчүн бул орозо айында орозо кармоо бул фарз, милдеттүү, карыз десек да болот. Анткени Аллах Таала Курани Каримде Бакара сүрөсүнүн 183 аятында мындай деп баяндайт. Estaizu billah. Kutiba aleykumus siyamu kama kutiba alellezina min qablikum la'allakum tattaqun. Силерге орозо фарз этилди. Силерден мурдакы үммөттөргө фарз этилген саңары. Силер бир таква болушуңар үчүн, таквалык кылышыңар үчүн деп Аллах Таала бизге, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү болгон бизге фарз этти. Мурдакы пайгамбарлардын дагы үммөтүнө орозо фарз болгон. Алар дагы биз сыяктуу орозо кармашкан. Эми биздин орозобуздун айырмачылыгы, биздин орозобуздун пайдасы бул дүйнөдө эле эмес, балким акыретте дагы өтө пайдасы көп. Ошол максатта бүгүн тарабы намазына башташтан мурда сиздерге ушул бизге фарз болгон орозо айындагы орозобуздун фазилеттери, артыкчылыгы кандай экендигини бир аз айтып өтсөк, баяндасак, ошол фазилеттерин билип алып, ушул орозо айында кандай кылып күндөрүбүздү өткөрөбүз, орозо айында кандай кылып өзүбүздү сактап жүрөбүз, орозо айында кандай кылып убактыбызды өткөрөбүз, ошол жөнүндө бир аз айтып өтсөк, иншаллах өзүбүзгө бир пайда болот деген ниеттебиз. Билебиз, бул орозо айы качан бизге пайгамбарыбыздын үммөтүнө фарз болду десек, азыр 1445 хижри жылы болсо, хижри ай санагы менен санаганда 1445 жыл болсо, ошодан 1443 жыл мурда бул фарз болгон. Демек, бул орозону биз эле эмес, бизде мурдакы мынакей 1443 жыл тутуп келишти мусулмандар. Эми ушул орозо кимдерге фарз болот десек, бул орозо мусулман адамга фарз болот. Бир иманы жок адам мен орозомун деп, ал таң жүргөндөн баштап кечке чейин, күн батканга чейин мен орозомун деп ачка жүрө турган болсо, жештен, ичиштен, аялыга жакындык кылуудан тыйылып жүрсө, анын орозосу кабыл эмес. Демек, биздин орозобуздун кабыл болуштугунун бирден бир шарты дагы мусулман болуштугубуз. Алхамдулилlah, бул жерде Аллахтын үйүнө мусулмандар келет. Шүгүр кылайлык. Экинчиси, дагы бир шарты балагатка жеткен акыл эси жайында. Эркектер, балдар 12 жаштан эсептелсе, кыз балдар 9 жаштан эсептелет. Демек, ушуларга орозо кармоо бул фарз болот, милдет болот. Бул орозо айы 12 ай болсо, ошонун бирөөсү Шабан айдан кийинки келген орозо айы. Ушунда орозо тутуштук биз үчүн чоң бир сыймык, чоң бир мактана турган, сыймыктана турган нерсе десек болот. Анткени ислам динибиз 5 түркүктөн куралып аткан болсо, 5 негизден түптөлүп аткан болсо, ошонун бирөөсү орозо болот. Алхамдулилlah, иманыбыз бар, намазыбызды окуп атабыз, байлар зекетини берип атат, бирок орозо кармасак, биздин 5 түркүк болсо, ошонун бирөөсүнү толуктаган
болобуз. Демек, биздин иманыбыз барган сайын улам толукталып, бекемделип баратат деген ниетте, үмүттө болобуз да. Эгерде бай болуп, ажылыкка кадыр болгон болсо, ажыга да барып келсе, демек ал адамдын исламы толук болуптур деп биз ишенебиз да. Эми ушул ороз айды биз кандай артыкчылыгы, кандай фазилети бар десек, Аллах Таала хадис кудусиде айткан, адам баласынын кылган амалдарынын бардыгы өзү үчүн. Бир гана орозо мен үчүн, мен анын өзүнүн сыйлыгыны, жазасыны, сыйыны мен өзүм берем, сыйлыгыны деп Аллах Таала хадис кудусиде баяндайт. Демек, биздин кылып аткан амалдарыбыз, окуп аткан намаздарыбыз байкалып тура турган нерсе. Бирөө сажда кылып атса, намаз окуп атат экен деп билебиз. Бирөө зекетини берип аткан болсо, акчасын чыгарбаны көрүп, зекетини берип атат экен деп билебиз. Бирөө ажыга барса, эхрам байлап, ажы амалдарын аткарып жүрсө, биз айтабыз, бул ажылыкта жүрөт экен же кичи ажылыкта жүрөт экен деп билебиз. Бирок орозо бул амалдар сыяктуу эмес. Бирок бул кылган амалдар үчүн Аллах Таала 10-дон 700 эсеге чейин соону берет. Бирок орозону бул сиррун байналлахи ва байна абдихи. Бул орозо Аллах Таала менен пенденин ортосундагы бир сыр болуп атат. Кандай сыр десек, билинбей турган сыр да. Мисалы, сизге бирөө келип ороз айында мен орозомун десе, биз ишенебиз да. Ишенебиз, аны билбейбиз да. Бирөө башка жерге барып тамак жеши мүмкүн, суу ичиши мүмкүн, биз аны айта албайбыз да. Ошон үчүн бул сыр, ошон үчүн мен өзүм сыйлыгыны берем деп атат. Эми Аллах Таала ахиретке барганыбызда бул ороз айында туткан орозобуздун сыйлыгыны канча бериштигини биз билбейбиз. Аллах Таала мен өзүм сыйлаймын деди. Мүмкүн чексиз соопторду, өтө көп сооп берер, биз билбейбиз, эсепсиз дегени да, эми мындайча айтканда. Эми ушул ороз айда биз кандай кылабыз? Бул орозонун пайдасы бул дүйнөдө жана ахиретте. Бул дүйнөдө биз мына орозо, эртең орозо башталгандан баштап биз эмне кылабыз? Биз биринчиден өзүбүздүн телибизди сактайбыз. Көзүбүздү сактайбыз. Кулагыбызды сактайбыз, колубузду сактайбыз, бутубузду сактайбыз. Арам иштерге барыштан, арам иштерди аткарыштан, арам нерселерди угуудан, арам нерсеге көз салуудан бүт баарына сактап, биз өзүбүздү тарбияту нафс, тазкияту нафс, өзүбүздүн нафсибизди тарбиялайбыз. Бирөө келип уруша турган болсо, чыр-чатак чыгара турган болсо, ана сайымын, мен орозомун деп өзүбүздү тыябыз, өзүбүздү кармана билебиз да. Бул бирден бир пайдасы. Бул ороз айында дагы эмне? Ден соолугубузда кан басымдуулугу өз калыбына келет. Сахары барлардын сахары өз калыбына келет. Ошондой эле организмибиз тазаланат. Ошондой эле эң зарыл болуп аткан биз өзүбүздө ачкачылыкты сезебиз. Чаңкооду сезебиз. Мисалы, бул ачкачылык, чаңкоо бул ооз менен айтылып сыпатталбайт да. Мен чаңкадым десе, ошо чаңкоодун деңгээли кандай экендигин сиз баяндай албайсыз да. Курсагыңыз ачса дагы ушундай болуп ачты деп, курсагым ачты дешиңиз мүмкүн, бирок кандай деңгээлде экенин сиз сөз менен айтып баяндап бере албайсыз да. Ошол сыяктуу эле сиздин алдыңызга бирөө келип туруп, мен ачкамын, жардам бериңиз, мен чаңкап турам, суалы бериңиз десе, сиз орозо кармагандан кийин сиз курсак ачкандыктын, чаңкоодун деңгээлини сиз башыңыздан өткөрдүңүз, сиз аны билесиз, сиз аны түшүнөсүз. Демек, ал кандай абалда тургандыгын сиз байкай аласыз да, билесиз. Ошол учурда эмне кылсаңыз болот? Чаңкаган адамга, курсак ачкан адамга кол суна аласыз да. Ошондо сиз жардам бере аласыз. Бул дүйнөдөгү фазилеттери болуп аткан болсо, ахиреттегиси жөнүндө пайгамбарыбыз эмне деди? Эгерде менин үмөтүм орозо айындагы соопторду, жакшылыктарды, берекени билгенде, менин үмөтүм бул орозо бир ай эмес, 1 жыл болсо экен деп үмүт этет эле, эңсейт эле дейт. Бул орозо айы берекенин айы. Бул орозо айда бейиш эшиктери ачыла турган ай.
тозок эшиктери жабыла турган ай, шайтандар кишенделе турган ай болуп атат бул орозо. Бул орозо ай берекелүү ай. Көрөйлүк, орозо айында бардык нерсеге береке, убактыбызга деле береке болот, өзүбүздүн тамак ашыбызга деле береке, бүт жактан береке. Баары жокту карасаңыз дасторконубуз толо баары жок. Бар да, бул берекелүү ай. Бул айда дуа кабыл кылына турган ай. Бул айда өзүбүздү тарбиялай турган, бирөөлөрдү кечирип, бирөөлөрдөн кечирим сурап, өзүбүздү тазалап, күнөөлөрдөн арылтып ала турган ай бул орозо айчы. Бул айдан кийинки жылдын орозо айына чейин кимге насип кылат, кимге насип кылбайт, кимге буйруйт, кимге буйрубайт, муну бир гана Алла билет. Карап көрөйлүк, былтыр ушул жерде орозодо бар адамдар быйыл барбы жок барабызда билбейбиз. Бул ай амал дептерибизди толтура турган ай. Бул ай соопту жыя турган, акыретке камдана турган ай. Бардык инсандар өз китебини жазуучу. Бардыгыбыз. Мисалы бул дүйнөдө кээ бир жазуучулар китеп жазышы мүмкүн, ыр жазышы мүмкүн, повесть жазышы мүмкүн ал өзүнүн. Бирок ар ким жаза бербейт ал нерсени, бирок ар бир инсандын өзүнүн жаза турган, толтура турган амал дептерибиз бар. Эртең акыретке барганда ошол амал дептерибизди биз толтуруп ала турган жакшы амалдар менен толтура турган айда отурабыз да. Бул айды биз кадырлашыбыз керек, анткени бул айда Кур'ан түшүрүлгөн ай. Шахру Рамадан аллази унзила фихил Кур'ан. Бул ай Кур'ан, Алланын сөзү болгон, мусулмандардын Кур'аны болгон ай ушул Рамазан айында түшкөн. Ушундай улуг ай. Бул айдын ичинде кандай кече бар? Кадыр кечеси бар. Рамазан айында 1000 айдан жакшы болгон кадыр кечеси бар ай. Ошон үчүн бул айды урматтуу жамаат бекер өткөрбөйлүк. Башка өткөн айлар сыяктуу эле бул айды кадимкидей эле мындай бейкапар өткөрүп албайлык. Бул айда биз амалдарды, сооптуу амалдарды, жакшы амалдарды аткарып, амал дептерибизди толтуруп алайлык. Анткени орозо айында бир күн орозо тутпасак, бир күн орозону тутпай коюп өткөрүп берсек, ошол тутпай койгон күнүбүздүн сообуна жетиш үчүн Аллах Таала канча өмүр берсе, ошончо орозо тутсак дагы ошонун даражасына жетпейт. Ар бир нерсенин өзүнүн учуру, мезгили, фарз болгон, аткара турган учурунда аткара турган болсок, ошондо гана биз Аллах Таала уада кылган соопко, Аллах Таала уада кылган сыйлыкка биз жете алабыз да. Ошон үчүн урматтуу жамаат, бул орозо айдын бир күнүнү дагы, түнүнү дагы бекер өткөрбөйлүк. Пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде "Ман сама иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zambihi" дейт. Ким орозо тута турган болса, иман келтирип, орозо бул фарз, мусулмандар тутушу керек деп ишенип, Алланын буйругу, Алланын өкүмү деп тута турган болса, ихтисабан үмүт этип, мага сооп берилет деп тута турган болсо, анын өткөн күнөөлөрү кечирилет дейт. Бул орозо туткандыгыбызга, бул биздин күндүзгү кылып аткан амалыбыз үчүн биздин өткөн күнөөлөрүбүз кечирилет. Ваман кама фи Рамадан иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zambihi. Бул жерде ваман кама фи шахри Рамадан, ким Рамазан айында кама кыямул лайл кылган болсо, түндөлөрү намаз окуй турган болсо, ишенип, сооп үмүт этип, түндү
өткөрө турган болсо ибадат менен, Аллах Таала анын өткөн күнөөлөрүн кечирет дейт. Демек, биздин орозо айыбыздагы, күнүбүз дагы, түнүбүз дагы биздин мурдакы жасаган күнөөлөрүбүздүн кечирилишине себепчи болот экен. Кээ бир уламалар айтат, кыямул лайлдин орозо учурундагы кыямул лайл кандай болот десе, ошол окулуп аткан хатым Курандар, жамаат менен таравынын окулуштугу дагы бул кыямул лайл деп айтылат. Ошон үчүн ошол таравih намазына экен болойлук. Бир парадан окулуп атат, 5 парадан окулуп атат. Ошону такай кеч калбастан, келбей койбостон кыямул лайл кыла турганбыз, өткөн күнөөмө себепчи болот экен, өткөн күнөөлөрүм кечирилет экен деген үмүттө жамаатка бекен болуп, ошол орозо айыбызды толук өткөрүп ала турган болсок, биринчиден өткөн күнөөлөрүбүз кечирилип атат. Экинчиден, бул жерде мечитте келип окуп аткандыгыбыз үчүн мечиттин сообу берилип атат. Үчүнчүдөн, ушунча адамдын жамаат менен болуп окулуп аткан таравih намазы үчүн 25-27 есе сооп көп берилип атат. Ошондой эле бул жердеги орозо айынын өзүнүн урматы менен бизге эселеген сооптор берилет экен. Бул орозо айды пайгамбарыбыз дагы хадисинде орозо менен Куран кыямат күнүндө пендесине шапаат кылат дейт. Тең акыретке барганыбызда окуган Кураныбыз, мен ушул пендеңди уйкудан калтырып, мени тилават кылды эле, мени оку деле деп Куран шапаат кылат экен. Орозо келет экен, мен ушул пендең сенин өкүмүңө баш ийип, сенин өкүмүңдү аткарып, адал болгон рызкыдан тыйылып, адал болгон ичимдиктерден тыйылып, нафсини баш ийдирбестен нафсиге каршы туруп, сенин өкүмүңдү аткар деле деп биздин орозобуз дагы эртең акыретке барганда бизди шапаат кылат. Ошон үчүн урматтуу жамаат, бул орозо айыны кадырлайлык. Эрте менен турганда саарлыкты кылайлык, зухурдучу, сухур, саарлыкка турайлык, эринбестен, зерикпестен, уйку өтө таттуу болсо дагы туруп, сүннөткө ылайыктуу, эч болбосо бир аз сууду ичип болсо дагы, курма жеп болсо дагы саарлыкты кылып, ниет кылып, анан башка ишке киришелик. Кээ бирөөлөр не кылышы мүмкүн? Туура, мен курсагым ачпайм деген ниетте кечинде эле ниет кылып, эрте менен саарлыкка турбашы мүмкүн. А бирок тасаххару, саарлык кылгыла, анда береке бар деген пайгамбарыбыз. Эгерде биз ошо берекеге жетишелик десек, эрте менен туруп зерикпестен, эринбестен саарлыкты да кылайлык. Бул орозо ушунчалык пайгамбарыбыз хадисинде айткан, лисаими фархатани, орозо туткан адам үчүн эки сүйүнүч бар деди, эки кубаныч бар деди. Биринчиси инда фитри, ооз ачкан учурда. Ооз ачар учурда ушунчалык курсагыбыз ачкан болуп калат, ушунчалык күн ысыганда жумуштан келгенде чаңкаган учур болуп калат, саатты баарыбыз тиктеп 2 минут калды, 1 минут калды деп отуруп калабыз. Туурабы? Жей албайбыз. Алдыбызда бүт Алланын берген рызкысы турат. Ичимдиги дагы турат, суусундугу дагы турат, бардык тамактар дагы турат. Бирок Алланын өкүмүнө баш ийип, нафсибизди сындырып, нафсибизди тарбиялап, ошого таам татпастан, ичпестен 2 минут калса дагы саатыбызды улам-улам карап турабыз го. Ушунчалык бардыгын жеп кое тургандай болуп. А бирок ошондон кийин бир урттам суу ичип, курманы жегенибизде алхамдулилла деп калабыз. Урматтуу жамаат, ушундай бир 2 стакан суу менен эле чаңкыбыз өзү канат. А бирок ошол учурдагы сүйүнүч, ошол учурдагы кубаныч ушундай бир адамдын жүзүдө билинип турат да, өзүңүзчө бир сүйүнүп турасыз. Бул дүйнөдөгү кубанычыбыз, бул дүйнөдөгү сүйүнүчүбүз болот, ооз ачып аткан учурдагы. А бирок акыреттегиси болсо, экинчи сүйүнүч бул индаликай раббихи дейт. Аллах Таалага жолуккан учурубузда экен да. Аллах Таалага жолукканыбызда, Аллах Таала биз ойлогон, биз оюбузга келбеген сыйлыктарды ушул пендем мен үчүн орозо кармады эле, менин өкүмүмө баш ийип, өкүмүмдү аткарып, ошол адал нерселерден
жебестен, ичпестен орозо кармады эле, мен өзүм сыйлаймын деп сыйлыгын бергенде ошондо сүйүнөт экенбиз да. Ошон үчүн урматтуу жамаат, бул орозо өтүп кетет. Мунун баштапкысы аввалуху рахматун. Баштапкы 10 күндүгү рахмат айы, рахмат күнү дейбиз. Бири-бирибизге райым кылайлык, бири-бирибизди кечирейлик. Ортоңку 10 күндүгүнү авсатуху магфира. Ортоңку 10 күндүгүнү Алладан кечирим сурап, бири-бирибизди кечиришейлик. Ахируху атхуминан нира. Акыркы 10 күндүгүнү тозоктон Аллахым сактагын деп дуа кыла турган. Ошон үчүн ар бир айдын өзүнүн учуру, өзүнүн мезгили келгенде кадырлап, барктап, кыскача айтканда баягы амал дептерибизди, куржунубузду толтуруп алайлык. Бул дүйнөдө ошол куржунду, амал дептерди толтура турган дүйнө бул. Ошого амал дептерибизди толтура турганга мүмкүнчүлүк берилип аткан учур азыр. Рамазан айында ошолор толтуруп алышыбыз керек. Амал дептерибиздичи. Эгерде амал дептерибиз оң жагыбыздан бериле турган болсо, акыретке барганыбызда, ошондон кийин элдин, адам атадан баштап кыямат кайымга чейинки чогулган элдин алдында кийин жар сала алабыз да. Куранда айтылгандай, эй эли журт, карагыла, мына менин амал дептерим деп биз ошондо көрсөтө алабыз да. Эгерде амал дептерибиз Кудай сактасын сол жагыбыздан берилип кала турган болсо, ошол амал дептерим ачылбаса экен, берилбесе экен деп өтө катуу кайгырабыз да. Бир эле мисал, өзүбүз мектепте окудук, балдарыбыз окуп атат. Бир эле жөнөкөй эле мисал менен түшүндүргөндө, эгер балаңыз жакшы окуй турган болсо, балам дневник тап келчи деле дегенде эмне болот? 5 алган болсо, дарбазадан киргенде эле ата деп дневникти биринчи көрсөтүп келет да, мынакей мен 2-5 алдым, 5 алдым депчи сүйүнүп келет. Эгерде 2 ала турган болсо, начар окуй турган болсочу, дневникти алып кел десең бекитип коет го. Жок дейт, биякта дейт. Ошондой болуп калат. Бул дүйнөдөгү эле, өзүбүздүн мектепте окуп жүргөндөгү эле бир тажрыйба да. Акыретке барганда ал жердеги элдин, башка үммөттөрдүн, пайгамбарыбыздын, сахабалардын алдында шерменде болбошубуз керек. Ошон үчүн ушул дуаларды кабыл кылдырып ала турган айдын башталышында турабыз. Дуаларыбызды кабыл кылдырып алайлык Алладан сурап. Амал дептерибизди толтуруп алып, оң жактан беришини Алладан сурап, дуаларыбызды кабыл кылдырсак, эртең акыретке барганда элдин, калайык журттун алдында ошондо мына көргүлө оң жактан берилди деп айта алабыз да. Ошондо Аллах Таала сыйлыгын бергенде ошондо айта алып, ошондо биз сыймыктан алабыз да. Бул дүйнөдө ад-дүния мазраатул ахира, бул дүйнө акыреттин эгин зары дегендей, бул дүйнөдө ошол амал дептерибизди жакшы амалдар менен толтуруп алайлык. Жакшы амалдарга толтурбай калсак, бул ал-вакт кас-сайф, бул вакыт бир кылыч сыңары дейт. Файнам тактаху хатаака, сен аны пайдаланып калбасаң, ал сени пайдаланып калат дейт. Ошон үчүн сен аны кеспесең, сени кесип койт деген, ошол вакытты пайдаланып калбасак, ал вакытты колдон өткөрүп алабыз, арман болуп калат. Анткени акыретке барганда жакшы амал жасаш мүмкүнчүлүгү жок. Ал жака барганда бул дүйнөдө жасаган амалдарыбыздан суроо, жооп бериш мезгили болот да. Ошого Аллах Таала бардыгыбызга ушул Рамазан айыбызды көп ибадаттар менен, көп бир истигфарлар менен, Куран окуу менен, көп жакшылыктарды, ихсандарды, садакаларды берүү менен Аллах Таала ушул Рамазан айыбызды өткөрүштүккө насип этсин. Тарауи намазына толук катышып, башыдан аягына чейин катышышка Кудай Таалам бардыгыбызга күч кубат берсин. Бул тарауи намазында туруштуктагы бул өзүнчө ихлас, адамда ошончолук бир ишеним болсо гана тура алат да.
Эгерде биз ушул Рамазан айыны кадырыны, ушундай бир улуг экендигини биз сезе албасак, урматтуу жамаат, биз тарабы намазда турганга күчүбүз жетпей калат. Шайтан азгырып коет да. Анан окуп аласың же толуктап коесуң дегендейчи. Ошого ооз ачкандан кийин бекем ниет менен, бекем даарат алып туруп тарабы намазга жамаат менен катышайлык. Аллах таалам ушул Рамазан айында кылган дуа тилектерибизди кабыл кылсын. Ва ахиру дa'wana анилхамдулиллахи раббил аламин. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасанatan ва қина азабан нар. Ва адхилна джанната мa'ал абрар. Я азиз я гъаффар я раббал аламин. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين.